Британиянын Royal Mail аттуу почта кызматы Англиянын түштүк батышындагы Силла аралдарында аралыктан туруп баштыктарды жеткирүү үчүн автономдуу дрондорду сыноодон өткөрүүдө. Дрондор коргонуучу жана ковидке тестирлөө каражаттарын, ошондой эле түрдүү каттарды жеткирет. Франциянын армиясы аскерлердин оор жабдыктарын ташуу үчүн өзү жүрүүчү качыр робот ойлоп чыгарды. Аралыктан башкарылган узундугу 2 метр болгон унаа 750 килограмм жүктү 8 саат бою эңкейиштерден жана жаман жолдордон оңой эле алып жүрө алат. Жакын арада крикет күйөрмандары бамбуктун үнүнө көнүшү керек болот. Анткени бамбуктан крикет таякчасын жасоо көздөлүүдө. Ал талдан жасалган таякчага караганда бекем да болот. Мындан сырткары бамбуктан жасалган таякча катуу гана болбостон, ал менен топту таамай урса да болот. Берүүбүздүн аягында Осака университетинин окумуштуулар тобу мышыктын нервтери жана булчуңдарынын көчүрмөсүн жасоо үчүн 4 буттуу роботту ойлоп табышты. Муну менен чыныгы мышыкты эксперименттен өткөрүүгө караганда роботту колдонуп жаныбардын кыймылын изилдөөгө мүмкүн болот.